жаш бала болобу, чоң балалар болобу, көбүнчө мынтип сурашат да, мен аппетитим жок депчи. Аппетиттин жоктугу баары бир биринчи орунда бул нерв системасына байланыштуу. Сиз кичинекей стресс болобу, кичинекей кыжалачылык болобу, же сиз бирөөнү аябай жаман көрүп ичиңизде кыза жүрөбү, же сиз бир депрессияга түшүп калдыңызбы? Бүттү. Мен дайыма айтамын, номер биринчи орунда биз дайыма нерв системасын сакташыбыз керек. Демек, мээдеги оюбуз, мээдеги ниеттерибиз жакшы болсо, өт жакшы куят. Биз кыжалат болгондо эле өт жыйрылып калат дагы, нормада куюп бербей калат. Өт жакшы куйбагандан кийин аппетит жок болот. Себеби ал тамак түшүр деп требование жок да. Өт жок болгон болсо требование жок. А сиз жейинчи деп жейсиз, бирок ал жакшы толук сиңбейт. Мына сизге тамак түштү, ал ашказанда көбүнчө 10% сиңирүү жүрөт. Всасывание деп коет. Сиңирүү 10% болот ашказанда. Ашказандын кызматы бизге түшкөн тамакты каша кылып берүү. Жана өзүнүн согу менен аралаштырып туруп, анан ошо 10% гана сиңет да, калганы каша түрүндө өтүп туруп, бардык тамак сиңирүү бул 12 эл ичегиде жүрөт. Ушул жерге бизге Кудай Таалам 2 бесплатный аптеканы жасап койгон. Бирөөсү бул өт, экинчиси уйку без. Уйку бездин согу, уйку без абдан жакшы ролду ойнойт. Бизде гормон чыгарып берет, соктор чыгарып берет, тамактар, ферменттер чыгарып берет. Өт дагы өтүн коет. А өттүн кызматы микробдорду өлтүрөт, жырларды эритет, кишечниктин моторикасы деп коет. Ичегинин түртүү кызматына көрдүңүзбү? Мына ушул 2 бесплатный аптека келип, мына ушул 12 эл ичеги ачылат дагы. Ушул жердеги каша түрүндөгү тамактар ушул жерден куюлуп, автоматикалык түрдө. Уже биз тамакты көрдүк, биз уже тамакты өзү алганда эле булар куюлуп даяр турат. Анан ушул жерден эритилет. Демек, бул да жакшы куйбай калса, кызарып, шишип, сезгенип калган болсо, мунун көңдөйү жакшы болуп келип, мындай көңдөйдө мынтип тамчылап турган болсо, ал кызарып, шишип кеткенде көңдөй кичинелип кетет. Демек, аз өт куюлуп калды. Уйку бездин соктору аз куюлуп калды, тамак жакшы сиңбей калды. Тамак жакшы сиңбеди деген сөз бүттү. Ал непереваренный пища деп коет да, толук сиңбей калган тамактар биздин ичегиде жашаган биздин микроорганизмдерге тамак болуп калат.